Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тил сабагы. Ар дайымкыдай сабакты баштаардан мурун бир жылмайып, жагымдуу маанай түзүп алабыз. Сабакка даяр экенибизди билдирип, дептер, ручкаларды даярдайбыз. Жана бүгүнкү күн 5 айынын 30 деп жазабыз. Тема көнүгүү жазуу. Балдар, өтүлгөн теманы эске түшүрсүңөр, тыбыштык талдоо үстүндө иштесеңер, эске тутуу жөндөмүңөр өнүксө, аракетчиликке, эмгекти сүйүүгө тарбиялансаңар, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Биринчи көнүгүү боюнча суроолорго жооп берип жазасыңар. Экинчи көнүгүүнү канаттуу деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзгүлө, анын да жазасыңар дептерге. Үчүнчү көнүгүү боюнча текстти окуп чыгып ага ат коюп, дельфин деген сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзгүлө. Төртүнчү көнүгүү боюнча тыбыш канчага бөлүнөт, аларды жаттайсыңар балдар. Бешинчи көнүгүү көпчектердин ордуна уйкаш сөздөрдү таап жазгыла. Алтынчы көнүгүүдө табышмакты таап, жандырмагына тыбыштык талдоо жүргүзгүлө. Балдар, тыбыштык талдоо дегенди силер биринчи класстан эле окуп келатасыңар. Ошентсе дагы силерди эске салуу менен азыр бир кайталоо жүргүзөбүз. Сөзгө тыбыштык талдоо жүргүзөсүңөр. Тыбыштык талдоо жүргүзгөндү биз биринчи класстан бери эле аткарып келатабыз. Баарыңар аткара аласыңар деп ойлоймун. Мисал келтирип койдум. Бул жерде мисалы көбүр деген сөздү алдым мен. Көбүр деген сөздө 5 тамга, 5 тыбыш бар. Анын ичинде 2 үндүү, 3 тыбыш үнсүз. Ошондой кылып белгилейсиңер. Тамганы табасыңар, тыбышты, канча үндүү тыбыш бар, канча үнсүз тыбыш бар экенин белгилеп, тыбыштык талдоо жүргүзөсүңөр. Өз алдынча тапшырмага 7 жана 8 көнүгүү. Балдар баарын жазып, мага жөнөткүлө. Эмесе саламатта калгыла.